аталарым, энелерим, бул жерде досторум, агайындарым. Бүгүн бир чоң майрам болуп турат. Мен сиздерге ушул айылыбыздагы бала бакчанын бир тарыхы жөнүндө айта кетсем, бир аз. 2017-жылдары Талайбек Сарбашев биздин мурунку мэрибиз менен жолугуп калып, ошонун кеңешип калып, биздин айылда ушундай бала бакча жок. Эсир бузулгандан баштап эч кандай бизде бала бакча жок. Жада калса ушул биз дагы бала бакчага барган эмеспиз деген демилгени көтөрүп, ошонун негизинде титулда жок болсо да ушул объектти киргизип салынып калышына себепкер болгон. Биринчиден ошол Талайбек Сарбашевга чоң ыраазычылык билдирип кетем. Келечекте биздин ушул жерден көптөгөн чоң чыгаан элдин уулдары чыгат деп ишенебиз. Бардыгыңыздарга ушул бүгүн биздин айылда майрам болуп жатканына байланыштуу бардыгыңыздарды ушу куттуктап кетемин. 2023-жылга биздин республикалык бюджеттен Ош шаарынан Жапалактан Ноокат жолунан Арабан жолуна өткөн 9 км 200 метрлик жолду киргизип жатабыз. Төлөйкөндөгү мектепти киргизип жатабыз. Бирлешкендеги Куронбаев мектебин киргизип жатабыз. Жана ошондой эле ушул эле арек айында азыркы күндө өзүнүн нормасынан 2 эсе көп балдар окуп жатат. 2023-жылга кошумча корпусту да киргизип жатабыз. Биздин МТФ деп коет, өзүңөр билесиңер. Ушул МТФга дагы жаңы мектеп салайлы деп атабыз. Ал жерде 1 класстан 4 класска чейинкилер мектеп бар. Ал жерге 320 орунду мектеп салайлы деп. 2023-кө мен кат түрүнө кайрылып, буйруса киргизүүнүн алдында турат. Кудай кааласа баардык иш жүзүндө көрөбүз. Ушундай мекемелердин ачылыштарына жолугайлы. Аман болайлы ошого чейин. Баардыгыңыздарга рахмат. Эми мен кур келбей бир аз ушул жерде иштегендерге ушу ыраазычылык, жогорку кеңештин ыраазычылыкка ала келдим, ошону тапшырып коюуга уруксат этиңиздер. Аксакалдар, аталар, акелече кенелер, ушул айылда киндик каны тамып, бүгүнкү күндө Кыргыз Республикасынын Жогорку Кеңешинде эмгектенип аткан кесиптешибиз, биздин патриот чыгаан уулуңуздар Осмонов Айбек Жапаровичтин демилгеси менен башталган экен. Азыр балдар бакчасы болсо 23-кө мына бул жердеги 3 айылдын мектебинин курулушу бүтсүн, кооператив мектеби бүтсүн, жана азыр жол менен кошо айтып кетип атты. Кече күнү жогорку палатада да көтөрдү Осмонов. Газды аягына чейин бүтүрүп, жазда ар бир жапалактыктын үйүнө чейин кирет деп Газпром убадасын берди. Бул да өтө чоң эмгек деп эсептейм. Негизги баланын калыптанышы ушу балдар бакчадан башталат экен. Ыймандуу, билимдүү, мекенчил балдар өсүпсүн ушул жерден. Бүгүн мына биздин арек айылыбызда өтө чоң башаттуу иш болуп атат. Бул ата бабабызга тегелек ушу түшүнө кирбеген иштер болуп атат. Себеби мындай десат болот деген эч ким ойлонгон эмес. Мына боло турган, иштей турган депутаттарыбызды өзүбүз таппай, билбей жүргөн экенбиз. Мына эми биздин пешенебизге президентибиз жакшы чыкты. Мына депутаттарыбыз жакшы чыкты. Мына мындай Аксарайдай ушу неберелерибизге, чеберелерибизге ак сарай куруп берип отурат. Мына Кудайдын бергени бол бизге. Мына Осмонов Айбекке чоң рахмат.